жақын тұрғыласың мындай. Бұл мына кешеки 160 күн болды деп атат ақсақал азырчы. Мына биздин 36 жарандын қаны құрғайлек. Қаны құрғайлек. Ушундан же бир жетпегениңерге жең болуу да ушул. Я. Уялбайсыңарбы, намыс кылыш керек да акыры. Качан кызыңарды урдап, энеңерди зордоп кеткенде эсеп болобу же. Эмне мынчалык намыс кылбайсың? Аксакал киши экенсиз. Силер бекинсеңер, чегарачыдан бекинип өттүңөр, органдан бекинип өттүңөр. Кудайдын алдына кантип бекинип атасыңар? Я. Адамда киши намыс болуш керек. Уялыш керек. Geçe günü buna okuçu baldardı Aybek degen alып барып жүзүм жүктөп тажикке карматып берип өзү качып кетип калган. Өзү колго түшүп окуучуну качырбайбы анда? Силерди да окуучулар жүктөгөн. Намысы жоксуңар, силерге сөз жок просто. Силерди алып бардык Кыргызстанга мынтип видео кылып чыгарыш керек да. Мына биздин мамлекеттин саткындары намысы жок. Эркек деген эмес, тамгага татыктуу эмес адамдар деш керек силер. Элдин алдында биз уялып турабыз, силер эмес. Сөз жок. Мыйзам чегинде бардык жазаны тартасыңар. Жазаны тартасыңар. Машиналар пока машина жүзүм эмес, машина да берилбейт пока. Bundan кийин ойлоносуңар, кимдин жүзүн кайсыл жактан кайсыл жакка жүктөп атабыз. Эмне максатта жүктөп атабыз деген түшүнүк болот. 2 күндөн бери уктабай ушунча эл жүрөт. Күн-түн уктабай чегарачы турат. Азыр мына машинада сиз камдыр кийипсиз, мен куртка кийип турамын. А биздин солдаттар кантип турат жолдо? Ар жерде палаткада, ар жерде өрүктүн түбүндө, шабдалдын көлөкөсүндө отуруп чегара кайтарышат. Туурабы? Көрүп атасыңарбы ошону? Эмнеге ошолордун убалынан коркпойсуңар силер? Адамдык касиет болуш керек. Башка сөз жок силерге. Мыйзам